Балдар кечке айтып бересиңер го, кыздар балдардын акчасына карайт депчи. Негизи эле туура бирокчу. Бирок эки жактан деле тең эле болуп калды да. Кыздар балдардын акчасына караса, балдар кыздардын сулугуна, өзүнө карашына карайсыңар да. Кээ бирки уже кыздардын акчасына караганда эле балдар болуп калды негизичи. Акча десе бардыгыбыз жаман ойлойбуз да. Азыркы заманда бир эле кызга эмес, акчабыз жок болсо көчөдөгү досубузга, үйүбүздөгү ата-энебизге да жакпай калабыз, потому что биз акча табышыбыз керек. Көчөдө бомуштар бизге сүйлөй коет. Бул мен шерен экен, бомуш экен, акчасы жок экен деп, акчасы бар адамга сүйлөйт алдагычы. Ладно, акча чечпейт деп көргүлө, бирок силер үйлөнүшүңөр керек да. Үйлөнүш үчүн жок дегенде бир молдону алып келип туруп нике окуп туруп бир койду союп коюш керек да, жит чыгарыпчы. Ошо молдоңо дагы чөтөгүнө акча салыш керек, койго дагы союшуна да акча бериш керек. Койдун өзүн сатып алсаң дагы акча кетет, өзүң болсоң дагы өзүң жаныңан акча кетип атпайбы? Ушундай түшүнбөсүздөр болбош үчүн кыздар, балдар өзүңөрдү өнүктүргүлө, балдар бахайте максимально. Көчөдө бирөөгө акчага карай туда-суда деп сүйлөп жүрбөй, бул жерде иштегиле демилдебей. Кыздарга жөндөн-жөн акчаңарды чачып жүрө бербей.